Мен заманға жақпайм, заман маға жақпайды. Жырғасам да жақпайды, қуырасам да жақпайды. Айкөлдүн аманаты драмалык спектаклінде Айкөл Манастын өз элин биримдикке, ынтымакка, кайраттуулукка үндөөсү спектаклдин башкы өзөгү болуп эсептелет. Айкөл Манастын кийинки урпак үчүн калтырып кеткен аманатын, нарк насилин көркөм театр дүйнөсү аркылуу калың элге жеткирүү башкы максат дейт драмалык спектаклдин автору Айтулуу Төкмакын, театр жана кино өнөрүнүн чебери Табылды Актанов. Тек айтчы сөзүңдү тияктан бери баягы керегем сагайтам келин муктап койт кыргыз. Ошондой каймана түрдө берилген жанр бул. Ошон үчүн көпчүлүк кээ бирлер түшүнбөй калышы. Эми үчүн байыркы Манастын убагында азыркы шляпасын кийип галстук тагынган чиновник жүрөт. Бул эмне деген балекет, ушундай да оюн болобу деген дагы түшүнүккө кетип атат кээ бир жер. А бул притча жанрында, Манасты притча түрүндө көрсөтүү. Биз ушу жолду тандаганыбыз себеби, эгерде мен ошол доордо адам болуп ойносом, анда баягы спектакль болмок. Биздин бирден бир артыкчылыгыбыз бизде музыка фонограммадан берилбейт, театрлардагыдай башка. Спектакль Кыргыз улуттук Манас театрынын алгачкы эмгеги. Анын өзгөчөлүгү драма башынан аягына чейин кыргыздын салттуу музыкалык аспаптарынын коштоосунда көрсөтүлдү. Ошондой эле Манас эпосунан үзүндү айтылып, Каныкейдин арманы сыяктуу классикалык элдик күүлөр коштоп турду. Ошондой эле спектаклде Айкөл Манас доору менен азыркы кыргыз коомчулугундагы миграция, той, улуттук баалуулук сыяктуу бүгүнкү күндүн орчундуу көйгөйлөрү козголду. Спектаклди көрүүчүлөргө сунуштоодо сахнанын жасалгасын, сүрөттөрүн иштеп чыгуу улуттук Манас театрынын сүрөтчүсү Нурбек Жаанбаевка жүктөлгөн. Ошонун көркөмдүүлүгүн ачып бере турган бул декорация, костюмдар, анан ошол эле свет, жарык эмелери, жасалгалары, ошондогу эле реквизиттерибиз ушун баары ачып берет да. Анан плюс эң эмен ойлогон негизги эмени эметкен бул режиссер коюучубуздун ой максаты да, ошого жетиш керек да. Ошонун баары айкалышканда жакшы чыгарма чыгат. Буга чейин негизи Каныкейлерде ойноп жүргөн. Бирок бул Каныкейдин мүнөзү такыр андан бөлөкчөрөөк да, башкачараак. Башка жагынан издеп көрдүк. Анын баатырдыгын, мурунку баласына болгон сүйүүсүн эне катары көрө алсак, Манастын Семетейди айтабыз, мунусунда болсо анын элине болгон күйгөнүн, патриоттугун, элин сүйгөндүгүн, элинин эртеңки күнүн ойлогон аял заты катары көрсөткөнгө аракет кылдык. Баатырдыгын, эр жүрөктүгү ошондой эле. Айкөлдүн аманаты спектаклине Кыргыз Республикасынын президентинин Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Кыял Жанузакова катышып, өкүлчүлүктүн ыраазычылык катын тапшырды. Айкөл Манасты тоо кылып, кыргыз театр өнөрү менен маданиятын жайылтууга чоң салым кошууга белсенген театр чеберлеринин өнөрү көрүүчүлөрдүн купулуна толду. Бул спектаклден айырмасы ушул Айкөл Манастын учурундагы Манас эпосунун убагын учурундагы мезгил менен бүгүнкү кыргыз жашоосунун мезгилин айкалыштырып караган экен да. Бул жерде мен ойлойм, режиссердун иштеген иши, ойлогон ою жана ошондой эле ушул элге берейин деген ойдун маңызы абдан терең да. Айкөлдүн аманаты драмалык спектаклинин актерлорунун курамында Абдыкалык Акматов баштаган таланттар жана Манас театрынын манасчылары менен акын ырчылары бар. Спектакль өлкөнүн 7 дубанын кыдырып, көрүүчүлөргө тартууланат. Айжамал Байырбек кызы, Чыңгыз Бокошев, Калмурат Мейманбеков, Эркинай Жумабекова, Талас шаары.